Өкмөт отставкага кеткенден бери коомчулукта премьер-министрликке ким келиши мүмкүн деген суроо актуалдуу болуп турат. Албетте тигил же бул өкмөт башчы болуп дайындалышы мүмкүн дегенде гүбүр-шыбыр кептер да жок эмес. Бирок эл кимиси болсо да татыктуусу келсин деген ниетте турат. Эми ынсаптуу, Кудайдан коркуп пендеден уялган бир премьер-министр келсе бизге жакшы болот эле. Алмашпай турган, көп жыл иштей турган. Kırgızistan'da birleştiradigan, hamma siyasi güçleri birleştiradigan, korrupsiya yol bermeydigan, nimaga jamhurlikka qilmaydigan bir odam, tattıqlı adam bo'lsa yaxshi bo'lar edi. Негизи татыктуу деп жаштар келсе жакшы болмок. Бул ортодо айрым маалыматтык сайттар саясатчылардын тизмесин жарыялап сурамжылоо жүргүзүүгө да үлгүрдү. Маалымат агенттиктердин сурамжылоосуна ылайык биринчиликте Ош шаарынын мурдагы мэри Мелисбек Мырзахматов менен азыркы өкмөттү жетектеп турган Артем Новиков алдыда баратат. Ал эми Камчыбек Ташиев, Курсан Асанов, Адахан Мадымаров, Аймен Касенов, Эльвира Сурабалдиева жана башка саясатчылардын добуштары азырынча азыраак болуп турат. Айрым талдоочулардын божомолунда мурдагы калыптанган түндүк-түштүк формуласы бул ирет дагы ишке кирет. Себеби аймактар аралык баланс сактоо кыргыз саясатынын негизи болгонун эч ким деле жашырбайт. Башкаруучу коалиция бар. Ушу коалиция сунуш кылат. Сунуштай турган талапкер премьер-министрликке боло турган кадыр барктуу, саясий салмагы бар, авторитеттүү, көрөгөч, билимдүү, көп тармакты түшүнгөн, таза, татыктуу инсан премьер-министр шайланыш керек. Ал эми серепчи Жолдош Бөтөнөев өкмөт башчылык кызматка президенттик шайлоодо алдыңкы бештикке илинген талапкерлерден дайындоо максаттуу деп эсептейт. Эгерде Садыр Нуркожоевич Жапаров туура көрсө, ошол алдыңкы бештикте алдыңкы жана орунду ээлегендер менен сүйлөшүп көрсө жакшы болмок да. Ошол эле Адахан Мадымаров, ошол эле жанагы жаңы чыккан Калмаматов Бакыт мисалы өңдүү оппоненттери менен жеке сүйлөшүп, мына эгерде чындап эле элдин камын ойлосоңор, чындап эле эл үчүн кызмат кылайын деп аткан болсоңор, келгиле. Мына премьер-министрлик кызматты аркалап бергиле, министрлер кабинетине жетекчилик кылгыла, эл үчүн иштеп бергиле десе жакшы болот эле да. Бирок бүгүнкү күндө жаңы жүздөр да керектигин серепчилер айтып келишет. Деген менен жаңы адамдарга эл ишенеби бул башка кеп. Буга мисал азыркы учурдагы өкмөт курамына кирген жаңы адамдар али өздөрүн көрсөтө элек деп эсептешет серепчилер. Эми азыр премьер-министрдин кыска мезгилдеги иши жөнүндө канааттандырарлык же канааттандырык эмес деп айткандан алысмын. Анткени анын иштегенине бир жарым ай гана убакыт болду да, бир ай бир жарым айда жетекчинин ишмердүүлүгүнө баа бериш бул өтө эрте. Кеминде бир 100 күндөн жогору болсо айтсак болмок. Бул жон гана убактылуу, бул милдетти гана аткарды. Бул премьер-министр болуп өзүнүн программасын сунуштап парламент аркылуу келген жок. Бул вице-премьер-министр, биринчи вице-премьер-министр болгондугу үчүн гана азыр убактылуу милдетин аткарып атат. Өкмөттүн башына мыкты менеджер адам келиш керек да. Жаш менеджер, анан буга чейинки бийлик өкүлдөрү мүмкүнчүлүк бербеген адамдарды ошолорго мүмкүнчүлүк берсе жакшы болмок. Артем Новиков мисалы эмне иш жасады? Кыска убакытта жасай албайт да. Кыргызстандагы абалды билебиз. Bir жыл иштегенден кийин анан билинет. Колунан келеби экен, келбейби экен. Анан муну кичине иштетип эле колунан келбейт экен деп алып койгон өзү да туура эмес. Талдоочулардын кошумчалашынча алдыда дайындалчу премьер-министр менен өкмөт курамы деле убактылуу болушу мүмкүн. Анткени алдыдагы парламенттик шайлоодон кийин кайрадан жаңы өкмөт куралат. Эскерте кетсек, октябрь окуяларынан кийин Садыр Жапаров премьер-министрдин милдетин аткарып, кийин ал президенттик шайлоого аттангандан бери биринчи вице-премьер Артем Новиков өкмөттү жетектеп келет. Назгул Ахунова, Нургазы Жалалдин уулу, ТМЖ жаңылыктары.